Бул Гансиде ооруп жаткан эжеңер каза болуп калган. Эжеңердин вешилери жыйынтыгында свалкадан табылып атат, городской свалкадан, кадимки эле болгон немедеги дордой жактагы. Жанагы тендиктеги. Анан ошол жерден ошол телефонду таап, азыр 2 күндөн бери ошо сизге бир көйгөйдү бир айтып коелу деген. Потому что ал жакта толтура киши жүрөт. Көрдүк андай. Муну кимдердин, жаш балдардын колунан алдыңарбы же жаш эле кыз где-то бир 20га чыгып калган мындайгыдай эле кыздын колуна кармап алып жүрүптүрбү? Колуна кармап жүрүп. Эч нерсеси жок, мындай гол эле кармап жүрүп. Гол эле руками карап жүрүп, киртадым. Көрдүңүзбү? Мен келинчегин эжесинин телефону болчу. Кайнэжеңер, э? Кайнэжем болот да. Анан эжебиз Гансиден 15-сылоо күнү кайтыш болуп кетти. Демек азыр оору менен барган да, э? Жок, өзүнүн оорусу болчу. Анан ал ошо оорусу менен бардыбы кандай билбейм, бирге кечээ бирок сизге ошо пневмония деп эме чыгарып беришти да. Анан 15-күнү кайтыш болгон экен, биз кечинде укпай калыппыз, чалган экенбиз кеч. Реанимацияда болчу, анткени эч ким бара албай. Анан эртеси менен эле тиги эжебизге бирдеме алып барайык деп барсак, кайтыш болуп калды деп айтты. Моргка алып кетти деп. Анан моргко жөнөрдөн алдын, анан биз вещтерин алып кетели, вещтерин бергиле десек, полностью вещами биз моргка отправить эттик деди да. Анан макул деп биз бардык, моргко барып, эжебизди таптык, центральный моргко экен, ошол жактан анан вещтерин алып кетели анда деп, вещин издедик, ал жакта вещтери бар экен бул кишилердики. Биздики чыкпады ал жактанчы. Таптак эч нерсеси жок. Почти 2 күн издедик. Моргтон чыгарып, ар жак бер жагын даярдагыча 2 күн өтүп кетти. Ошол учурда вещтерин кайра Гансиге 2 кайталап келдик. Келип ал жерден да таппадык. Анан акырынан кийин жаңы заведующий врачка киргенге байланыштуу болуп кирдик да. Кирип заведующий врач өзү дагы барып, врачтарга айтып, ар жактагы сотрудниктерине каратты, жок экен деп таппай койгонбуз да. Анан ошол жерде заведующийден мен 2 кайталап сураган эсимде бар да, аны алайчы. Байке мусорго кетип калбадыбы? Анткени биз бир келгенибизде ат жагы бүт мусорго чыгарып койгон эмелер турган экен, вещтер десек, жок, бизден эч кандай мусорго кетпейт, полностью утилизация болот деген да. Өрттөп салабыз, ошондо бирдеме кылабыз деген. Анан кеткенбиз, эртеси эле мен жумушту бүтүп үйгө кайтып баратсам, бир номер чалып калды. Байке биз, короче, бир телефон таап алдык. Ичинен сим картасын чыгарып өзүбүздүн телефонго койсок, сиздин номеруңуз чыгып калды, анан кийин ошо чалып атабыз, мондай телефон деген. Анан ошол оюма келип эле, анан кийин кое туруңуздар деп эле, каерден чалып атасыңар десем, городской свалкадан деди. Городской свалкага барып, тиги кызга жанагы тапкан эмесин берип, акысын берип алдык. Чынында эле биз эжебиздин телефону болуп чыкты, городской свалкада. Анан ошол жерден ошол телефонду таап, азыр 2 күндөн бери ошо сизге бир көргөзүп, ошо көйгөйдү бир айтып коелу деген. Потому что ал жакта толтура киши жүрөт. Көрдүк андай. Муну кимдердин, жаш балдардын колунан алдыңарбы же жаш эле кыз где-то бир 20га чыгып калган мындайгыдай эле кыздын колуна кармап алып жүрүптүрбү? Колуна кармап жүрүп. Эч нерсеси жок, мындай гол эле кармап жүрүп. Гол эле руками карап жүрүп, киртадым. Көрдүңүзбү? Эми ал таап алдык деди. Колу менен чыгарган анык да, потому что флешкасын, сим картасын чыгарып өзүнүн телефонуна коюп турду. Колу менен чыгарбаса кое албайт да. Колу чыгып жүрөт да, флешкалар да. Түшүнүктүү. Мейли анда ошо. Бул көйгөйдү интернетке чыгарабыз. Үнүбүздү жеткире албай атабыз, такыр элечи. Бул жөнүндө мен өткөндө дагы бир тартып кеткем Гансиденчи. Ошону көргөм мен, сизге көрүп турган ошо атайын айтайын дедим да. Ошол вирустун баары ошол жака барып атат, бул турган эле нерсе. Ушул нерсени биз мына жогору жака жеткире албай эле койдук. Дагы бир аракет кылып муну чыгарып көрөлү. Балким ошол үнүбүз жетип калар.